Момтип крышадан эмне үчүн чыгарыш керек экенин көп киши деген могу чердака эле чыгарып койсо эмне болот дегенге жооп да. Мына моякты деген көрдүңөрбү? Оны өйдө чыгарып койгон да, сонун эле крышадан. А могу чердака чыгарып койгон, мына көрдүңөрбү? Бүт тердеп ичинин баары жылуу аба да. Муну утеплять этсең да моякка чыгып мына крышаңар мына момундай болуп калат. Жылуу аба өйдө карай кетет. Өйдө карай кетип, могу темириңердин, жыгачыңардын баары бүт суу болот, муз болот. Мына көрдүңөрбү? Муз болуп. Мунун баары эмне болот? Мунун баары азыр эрийт. Эригенде деген бүт жерге түшөт. Могу утеплителиңердин баары суу болот, нын болот, потолоктогу утеплителиңер иштебей калат жакшы, жылуулукту кармабай калат. Жыгачтын баары көгөрөт, чирий баштайт. Темир тезектин баары, шифер, мых, скабанын баары дат басып кете баштайт. В общем, болбойт да. Ошондуктан эшикке чыгарыш керек буну. На, көрүп алгыла. Потолоктун утеплениясы начар экенин кышында көрсө болот да. Мына могу көрдүңөрбү? Кошунамдыкын. Могу ортосунан каар эрип турат. Демек ошол жактан теплопотеря болуп атат да. Могу кошунамдыкын карап койгула. Могу бурчун көрдүңөрбү? Бурчу деген эрип турат. Демек ошол жак ичке болуп калган же жакшы же бир ачык жери бар. Ошол жактан жылуулук кетип атат да. Ошондуктан чердака эмес, крышадан чыгарыш керек.